Айыл дегенде ар бир инсандын оюна ар түрдүү кырдаалдар тартылат эмеспи? Ошол көз ирмемдер, кереметтер ууртубузга жырмаюу тартылайт. Айылда 4 мезгилден керемети, кооздугу даана байкалат. Чаң баскан көчөлөрү, ошол чаңга бөлөнүп ойногон жаш балдар, таң эрте тоолор артынан баш баккан күн желесе, куштардын сайраганы, айланадагы сулуулукка дагы сулуулук кошкондой. Дал ушул айылдын кооздугуна жуурулушуп, Өзгөн районунун Мырзаке айылынан да нечен кыйын эл керегине жараган инсандар чыккан. Албетте, чыгаан инсандарга билим тарбия берүүдө мугалимдин орду абдан маанилүү. Бүгүн көп жылдык эмгек тажрыйбасы менен көптөгөн инсандардын адам болуусуна калыптанган Ахмат агайдын бир күндүк иш алып баруусуна ортоктош болмокчубуз. Каарманыбыздын таңы эрте менен азын улак мал кароо менен башталат. Бул жашоодо эмгек акы менен жашоо кыйын, ошондуктан бул жерде мал кармаш керек. Ошон үчүн мен күндө эрте менен малдарды бардыгын өз-өзүнө коюп, отун берип, андан кийин сабакка жөнөйм. Азыр койлорго чөп салып коюп, андан кийин сабакка карап жөнөйбүз. Koylar ушинтип биз келгенге чейин турат. Сабактан келүүнөн кайта чөптөрүн беребиз, жемин беребиз. Жерге чыкканда баарын тазалап коесок, чөп азыр кымбат. Сен эмне жебейсиң? Бирок келбейсиңби? Чарсыраксың да, ошон үчүн койдук. Чөп жебей атасың. Келе бер, сага тийбейм мен. Кел. Мына кара, сен да кичинекей козуларды жакшынакай жеп атат. Өзү чарсыраак анан туюн деп калган окшойт. Ошон үчүн ушинтип турат. Чамасы толго тартып калган окшойт. Ахмат агайдын үй бүлөсү мугалим түгөйлөр. Жубайы экөө бир үйдө тутум булатып, уул кызды тарбиялап, учурда алардын чайын ичип, батасын берип отурган чагы. Мэл тынччылык аманчылык болсун, бүгүнкү ишибиз ийгиликтүү болсун. Кудайым деген жакшы иштерди жакшы ийгиликтүү кылсын. Бүгүнкү каарманыбыз өзгөчө. Анткени жубайы экөө тең педагогика тармагында эмгектенип, таң эрте ээрчише басып, мектепти көздөй багыт алышат. Албетте, мугалимдик кесип башка кесиптерге караганда түйшүктүү деп айтылып келгендей, бул кесиптин түйшүгү каарманыбыз үчүн сыймык. Анткени каарманыбыз ар күнү мектеп босогосун сыймыктануу менен аттап келет.
Mugallimdik kesip bул аябай түшүктүү кесиптердин бири. Анткени мугалим деген тынбай издениш керек, эмгектениш керек. Ошон үчүн бизде өзүнүн билим өркүнөтү боюнча атайын портфель бар. Буга деген биздин ошо жыл боюнча канчалык ошондогу иштерге табылган барышка салынат. Мында биринчи башталганда эле мугалимдин стат эмеси мыйзамдары, мугалим жөнүндөгү бүт мугалим жөнүндөгү маалыматтар, министерствонун маалыматтары болот. Анан мындан башка дагы өзүбүздүн жеке иш пландарыбыз салынат, календар пландар салынат. Себеби деген календар буга салганын себеби коопсуздук болуп бир жака командировкага кеткенде экинчи бир мугалим биздин планды күтпөйт, ушундан алып туруп эле биздин сабактарга кире беришет да. Андан кийин бул жерде деген биздин өткөн ачык сабактарыбыз болот. Мындай сабактын иштелмелери. Мисалы үчүн деген мына Барп Алыкуловдун чыгармачылыгы жана ынтымак айт деген ыр боюнча иштелме. Ушундай иштелмелер салына берет. Бул жакта иштелмелер бар. Окутуудагы кыргыз тил сабагы боюнча иштелме. Ошондой эле буга эгер биз класс сектор болсок, класс сектор боюнча тарбиялык иштер, жанагындай ачык сабактар бар ушуга камтылат. Анан окуучулардын колунан жаралган мондай сүрөттөр, өтүлгөн сабактар боюнча сүрөттөр салынат. Муну окуучулар ошол чыгармаларды окугандан кийин ушул чыгармалар боюнча өздөрүнүн ой жүгүртүүсү боюнча мына сүрөттөрдү тартып келишет да, ар бир чыгарма боюнча. Биз балдардын эмгегин ошол сактайбыз да. Ар бир бала ушундай өзүнүн, мисалы үчүн бул деген чыңгыз айтматов эмин эртөштүк эрте авыл эпосунан Карлыгач менен эмин Арчатордун немеси. Бул болсо Манастан, ошо ар бир чыгармада ушуну тартып келишет да, Кыз Сайкал, мынтип сүрөттөр бар. Ар бир чыгарманы өткөндө окуучулар ушуларды өздөрү деген сүрөт тартып келишет. Себеби деген окуучу элестеп калыш керек. Ахмат агай менен көп жылдан бери иштешем. Агайдын абдан көп жакшы сапаттары бар. Агай менен бирге баарлашкан мен үчүн абдан чоң рахат да. Биринчиден агай абдан жоопкерчиликтүү адам. Ишине мындай ар бир кылган ишине жооптуу мамиле кылат да. Календарный планын карасаң баардыгы ушундай жакшы иреттелген. Сабакка абдан жакшы катышат. Жакшы даярдык менен келет. Сабагына мен көп катышам. Ушунчалык чыгармачылык менен өтөт. Балдар ушунчалык көңүл коюп, кызыгып отурушат да сабакта. Андан кийин дагы айтып кете турган жерим тажрыйба алмашабыз. Агай өзүнчө орустар айткандай ходячая энциклопедия да. Абдан көп нерсени билет. Энциклопедияны карап отуруп эле агайдан сурап алсак болот да. Бардык нерсени билет. Көп пикирлешем, көп нерсени үйрөндүм агайдан. Педагог боюнча мен орус тилчимин, агай кыргыз тилчи. Мына тил боюнча кандай мындай айырмачылыктар бар кыргыз тили менен орус тилдин. Грамматика боюнча көп талдоо боюнча иштерди карап чыгабыз биргечи. Абдан кызыктырып кыргыз тилге мындай ушунчалык кызыгуу менен көңүл бурат да. Бул мугалимди жогору айтканда өтө түшүктүү кесип. Айрыкча биз кыргыз тил адабияты мугалим болгондуктан биз баардык мектепке керектүү, андан сырткаркы көркөм шалардын баарын окуйбуз. Том деген китептерди. Себеби ар бир каарманды биз жакшы билишибиз керек. Ошону балдарга жеткиликтүү кылып беришибиз керек. Ошондуктан бизге көп окууга туура келет. Мына ушунун баардык китептер. Өзү бул китептердин баардыгы менчик китеп болчу. Мен быйылкы жылы ушул мектептин фондуна өткөрүп берген. Бул жерде деген 300 ашык даана китеп бар. Баардыгы ушул мен өзүмдүн китепканамдан алып келген китептер. Кайсы китеп чыкса ошону алышка менде эме да, куштар. Курсагым мач болсо да ошол китепти алышка аракет кылып турам. Себеби деген канчалык китепти көп окусаң, ошончолук көптү билесиң да. Элдин макалы бар эмеспи, көп жашаган билбейт, көп окуган билет дегендей. Андан сырткары мен өзүм баягы институтта бир ай иштеп калгандыктан илимий эме менен машыгып 9 статьям чыккан. Азыр мынабу азыр кыргыз тил деген китептин авторствосу биргеликте чыгарганмын. Бул жерде менин сүрөтүм бар. Ошол китепти чыгарганга мен чоң салым кошконмун. Ахмат агайдан студент болуп, студент мезгилинде да агайдан билим алдык. Мен ошол мезгилден баштап эле агай менен кошо иштеп келейтсам да. Анан бул сабак өткөндө дагы агай ушунчалык жоопкерчилик менен эч бир кечикпестен кирип,
сабактарына өтө жоопкерчилик эме кылат, мамиле жасайт эле да. Анан ошол мезгилде эле мен агайды ушундай көмүр тутам десем болот да, көмүр тутуп. Андан кийин госпрактикада агайдын эмнеси ушул окуучу бир нерсени билип калса экен деп баягы окуучуга бир өзүм билим бериш үчүн мугалимде теңиздей билим болуш керек, терең билим болуш керек дейт. Агай ошого татыктуу агай дей алам да. Анан госпрактикада алып келип өзү практикада анда Марат Разаков мектеп интернатында иштейт эле, ошол жатак интернатында. Ошол жерге алып келип агай ушул бизди колубуздан жетелеп жүрүп, ушул педагогикалык ишке тиешелүү көп нерселерди бере алды. Андан кийин мен ушул Мырзаке турмушка чыгып калып, агай менен келсем ушул мектеп гимназиясында иштеп атыр, агай менен кошо кесиптеш катары иш алып барып калды. Анан агай менен бирге саатташып дегендей. Анан ошондо дагы агай ушул билген нерсесин үйрөтүүдөн эч качан тажабайт да. Биз бир жерибизден билбей калдык эле жүгүрүп жетебиз агайда. Агайдын эң бир мен мындай адамдык дагы баалай турган нерсесин бул агайдын адамгерчилигин өтө баалайм. Билген нерсесин эч тартынбай айтып, бул менин спесим эле, бул башка спес эле деп бөлбөстөн ушул жаштарга өзүнүн билген нерсесин эч качан мындай үйрөтүүдөн тажабайт да, кайсы учуру болсо. Анан дагы бала кезде эч бир мындай сабакка даярдыксыз, андан кийин 2017-жылдан бери ушул мектепте жетекчи болуп, окуу бөлүм башчысы болуп иштеп келет да. Ошондон бери карасак агай бир сабагына даярдыксыз кирбейт да. План жазгандарын көрсөңүздөр эме ар бир жаш окурман, ушул жаш мугалим, жаш педагог ушул агайдан үлгү алса деп айтам да. Майляр келди, бир чоң үйдү майлады, кабак түйгөн капалыкты айдады. Ушул адам, ушул сырдуу кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндөгү тазасы. Кетти чоң үй капасы, кеткенине кубанды улатасы. Ушул адам, ушул эски кийимчен, бул дүйнөнүн үстүндөгү тазасы. Үй тазарды, жарктап кабак ачылды, өмүргө кас учкан чаңдар басылды. Сөздөргө чалгагызуу бул адам, бул дүйнөнүн үстүндөгү тазасы. Барды биз канча жылдан бери иштеп билесиз да. Махабат деген поэмасынан бир аз башын айтып коеюн да. Калаага бир иш менен шашып бардык. Кайтарда көп таза бул сатып алдык. Жол алыс, күлмөнтүгө жете албай, ошентип ошол жерге конуп калдык. Конгон үй эң бир таза кенен экен, мейманга аш тамагы белен экен. Бозосун орто ичип калган кезде, мунуктук карыянын өз оозунан деген махабат деген поэмасы. Ар бир сабак каарманыбыздын көз алдына тартылып гана турбастан, ар бир акын жазуучунун ыр саптары каарманыбыздын жүрөгүндө жатка жазылган. Түшүмдөй бир муңгунду элестетем, ал элес жаш жүрөккө баткан бекен. Жүрөктүн ошондогу тагын алып, ар кимдин жүрөгүнө сүртүп кетем, бекемдетем, ал күндөрдү көрбөгөнгө таасир этем. Кыйналдыго жүрөктөгү жарам, ачкалыктын айынан асырады колумдагы жалгыз балам. Бул жараланган жүрөк боюнча. Көп жылдык эмгек тажрыйбасынын жыйынтыгы жемишин берип, агайдын окутуп тарбиялаган окуучулары азыркы учурда абройлуу жердилерде эң мыкты кадрлар болуп эмгектенишет. Кыргыз тили адабиятынан сабак берчү. Биринчи бизге аялы Нуржамал эчке берчү, кийин өзүбүздөн чоң класстагыларга агай берчү, Акмат агай. Ошол чоң класстагы балдар айтып калат эле, баягы сабак өткөндө агай мээңди моундай ачып эле ичине баарын салып коет депчи. Анан чындыгында кийин агай бизге которулду, ошондой эле эми абалда болдук да. Себеби баягы азыркыга чейин мисалы кыргыз тилде эмне өтсөк баары эсимде. Мисалы сынаточ, зататоч, этиш, баяндооч дегендер. Мисалы адам мындай сабакты агай мындай балдарды кызыктырууну билет эле да. 11-классты бүткүчөктүк кыргыз тили адабият сабагынан сабак берди да. Агайыбыз жөнүндө айтып кетсек, абдан өзүнүн кесибин сүйгөн, өзүнүн сабагын сүйгөн, окуучуларга индивидуалдык подход менен сабак берген агай болчу. Бизге агайдын берген билими азыркы убакытка чейин пайдасы келип турат. Себеби кыргыз тили адабият сабактары абдан маанилүү деп эсептейм.
Адабиятта биз мисалы үчүн баягы критикалык ой жүгүрткөндү, бир маалыматты талдаганды, анализ кылганды үйрөнөбүз. Анан өзүбүздүн оюбузду жеткиргенди, ошол эле учурда изложение, сочинениялар жазат болчук. Бунун баары адам өзүнүн ою баягы башындагы ойду кагазга түшүрө билүү өтө маанилүү да. Ошол нерсеге үйрөттү. Ошол нерселерге абдан чоң басым кылат элек. Анан агайдын баягы жашоодогу позициясы, бир нерселерге болгон мамилеси, ошол нерселерди абдан жагат болчу бизге. Бизге бир гана окуучу мугалим эмес, ортодо баягы биздин уулундай, кызындай көрүп мамиле кылчу да. Ошол жагы абдан бизге жакшы жардам берди деп эсептейм да. Урматтуу кесиптештер, мына кече барыңыздарга эле белгилүү болгондой, Зулпукарова экөөбүз Ош билим берүү институтунан курстан өтүп келдик. Ошода бизге сиздерге алып келген жаңылыктар мына үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү процессин уюштуруу жөнүндө ой бөлүшкүм келип турат. Буну ÜКÖ деп койт экенбиз. Буга чейин да өттүк. Ушул ÜКÖ тууралуу жакшы түшүнүп ишке ашырып алсак, бунун жыйынтыгы аябай жакшы болот экен да. Ар бир мына мектепте усулдук бирикме жетекчилерине анкеталарды берейлик. Ошол анкетада 22 пункттан турат экен. Ошого 22 пунктка жооп берип, анан бунда 3 кадам аркылуу ишке ашат экен. Биринчи кадамыбыз биз ошол анкетаны өзүбүз толтурсак, экинчи кадам ошол мугалим өзүнө өзү баа берет. Экинчи кадамда дагы бир экинчи тарап баа берет экен дагы. Анан ошол үчүнчү кадамда ӨКÖ биргелип, кайсыл жерде минус жактары көбүрөөк аныкталса, ошону планга киргизип, ошол тууралуу ишке ашырылып, анан иштин жыйынтыгын эме алат. Бир аз болсо үйрөнүп калабыз, жыл башында ал ишке түшүп калат да. Анан жыл башында баштасак, үйрөнчүк болуп дагы баштайбыз. Ошол баштап кичине болсо үйрөнүп алган жакшы болот да. Анан наркы жылкыга даяр болуп калабыз да. Болуп турбадымы? Жакшы. Эл карап жүрүм, жер карап. Эптен Бул мугалим түгөйлөрдүн сабактан кийинки убактысы да ӨКÖ тең кыргыз тили адабияты мугалими болгондуктан алардын сүйлөшкөнү, талкуулары да бир темада болот. ошондо жооптор дили. Жок, дили, абдан, ко эмес. Кайсысын койсок ошондо кодон башка болбойбу? Эмес. Сен укпай калган эмес болбойт. Сен укпай калгансың го, кийинкиси. Мага жашоодогу Жайлоодогу эс алуу жагат. Мага абдан. Жайлоодо эс алуу абдан жагат. Туура да? А варианты. Сүйлөшүп жүрүп экөөбүз башкарышканбыз. Мен бул немеге эч неме кыла албайм. Ошол менен жүргөнүмө бактылуумун да. Ошо 3 ул бир кызыбыз бар, буюрса бар, өз ордунда буюрса. Шүгүр ушунчасына. Экөөбүз чогуу окуп, ошол жактан таанышып, сүйлөшүп, анан башкарышканбыз. Темабыз бир да, ал да кыргыз тилчи, мен дагы кээде сөз талашып калабыз. Ал дагы сөз баккан, сөз сыйлаган адам, мен дагы сөз баккан, сөз сыйлаган. Ушу эне тилден туура сүйлөп, адабий тилде нормасында таза сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Ал дагы ошондой. Ошол жөнүндө маселелер болсо биз такташабыз. Мугалим бул тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, даңазалуу актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Мугалимдик кесип дүйнөдөгү эң байыркы жана эң мыктылардын бири. Албетте, мугалимдик ишмердүүлүгүңүздө мындан ары да ийгиликтер коштоп, сиз окуткан окуучулар Кыргызстандын келечегин кең кылган окуучулардан болсун.